Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Сайыпбай Хамантур, номер 9 Жалал Асламов атындагы орто мектебинин 9-классынын окуучусумун. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Албетте бул жеңиш аталарыбыз, агаларыбыз үчүн жеңилге турган жок. Күнү түнү каным деп, жаным деп соккон жүрөгүн ата журт үчүн арнаган, күнү түнү таалыкпай биз үчүн кызмат кылышкан. Ошондой эле менин чоң атамдын атасы Жолдошов Сайыпбай, чоң атам ушул согушка катышып панфиловчулардын катарына кирген. Бул менен албетте мен сыймыктанамын. Мол китептен аз мен сиздерге кыскача маалымат бере кетем. Жолдошов Сайыпбай чоң атам 1914 жылы 10 майда Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районунун Кава деген айылында жарык дүнүйгө келген. 1941 жылы улуу ата мекендик согушка аттанган. Ошол эле жылы кыргызстандык жигиттер жана казак жигиттер менен генерал Иван Васильевич Панфиловдун дивизиясына кошулган. Андан соң алар ошо Алма-Атадагы согуштук даярдыктарын көрүп, ийгиликтүү өтүшүп, Москвага жол тартышкан. Ошол жерден эле Волоколамсы шоссесиндеги салгылашка катышып, согуштук жолун уланткан. Ошондой эле Крестицы, Струса, Холм, Великие Луки, Новер-Нжев, Луза, Резекне деген жерлерди ийгиликтүү басып өтүшкөн. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагыла. Улуңар тирүүбүз менен сезимди кыйнабагыла. Дегендей, ар бир инсандын ата мекенге болгон сүйүүсү болуш керек. Мен сиздерди жакшы көрөм, сиздерге каалоорум узун өмүр, чын ден соолук, арчадай бакыт. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус илдетинде жеңебиз буюрса. Күч бирдикте. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар эли бизге жеңиш менен кайтышты.